Oldiroq kiymabsiz-da, men bu boshqarmasini olib berardim qattiq. Бул видео ушул айдын башында интернет тармагына жайылып, коомчулукту кооптондурду. Андагы жаран буту менен унду тебелеп, камыр жасап жаткандай көрүнөт. Ошон үчүн көпчүлүгү нан сатып алып жегенден да коркосуң деген таризде пикир жазышып, навайчыларга ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Бүгүн биздин телетопоштогу навайчылардын жумушун жеринен көрүп кайттык. Биринчи барган жерибизде дароо жумушчулар камера артына жашынып, сыртка чыгып кетүүгө үлгүрүштү. Мына камыр жапкан үстүн материал көрүп атасыз. Көө кармаган жерлер ошол боюнча кир, ушул жерде камырды жаап коюп атышат экен. Мына көрүп атасыз, түйүнү да эч кандай нерсе жок, темирдин үстүнө эле камырды жайып койгон. Мына баардык нерсеси аралашып жатат. Эч кандай санитардык талаптар сакталганын көрбөй атабыз. Аз жумушчулар болсо да качып кетти. Ушул жерде эле жатышат. Орындуктары бар экен. Кайра эртең менен туруп эле ишти ушул жерде уланта беришет экен. Кийим кечелери да бул жакта баардык нерсеси аралашып жатат. Жуурканын эле үстүнө жаап койгон. Мына. Бул жагында мындай ундар жатат. Бул жагында дагы камыр окшойт. Мынакей. Бул жакта экинчи камыр. Мына көрүп атасыңар, өзүңүз мына тартсаңыз болот. Чымындар конуп жатат. Мына кайра эле ушул жасалып, нан болуп сатка чыгат. Нандын үстүнө колдоно турган азыктарын болсо, мына өзүңүз мына деталь менен дагы тартып алсаңыз болот. Мына чымындар конуп, аралашып жатат. Мынакей. Сиздер кандай ун колдоносуңар көрсөк болот да, Көрүң. Кандайсыз? Экинчи навайканада дагы тазалык таптакыр сакталбаган болуп чыкты. Кадимки эле камырдын үстүн жапчу ак кагаз көптөн бери жуулбагандыктан кир деп көргөн адамдын көңүлүн иренжитет. Тазараак жарандар кооптонбой турган нан жей турган кылып жаңысынан алмаштырсаңар болобу? Үстүнө жапканычы? Бул жерде мен шагиртмин. Эми чоңдор эмне десе ошол болот. Бирок сиз жаап атасыз да ушул камырды кылып. Өзүңүз деле кооптонсоңуз керек а ушундай үстүнө жапканы. Алмаштырып койсоңуз болот да, алмаштырып койсоңуз. Алып берсе жаап кой берем. Алып берсе жаабым да, алып бербесе бул негизи канчадан бери колдонуп атасыз камырдын үстүнө жапкан буюмдарды? Бул 2 жума болду. Неге мындай таза дасторконду ачсаңар болот да, үстүн жаап? Ушинтип ачтасыңарбы? Бул деле ошо жуурканын карасаңыз, канча жылдан бери колдонуп атканы билинип эле калыптыр, э? Навайчылардын ар бири дени сактыгы боюнча көзөмөлдөн өтүп турушу керек. Ага ылайык кооптондурган оору жок деген негизде санепид кызматынан санитардык китепче берилет. Бирок биз барган нан бышырган жайдын 80%-ында аталган китепчелери жок болуп чыкты. Эми кампада кылабыз да ушу навайканы. Көрөлү, үстүртөн эле, мисалы. Санитардык китебиңер барбы, э? Канчадан иштейсиңер? Санитардык китебиңер бар? Санитардык китебиңер барбы? Ойлар энди Biz бейда просто жапуучубуз, биз эгеси башка. Жок, ошол сиз да санитардык китебиңиз болуш керек да. Болуптур, жедим, жыгыштырып коюң. Буга чейин санепид кызматы кала ичиндеги нан жасаган жайларды текшерүүгө алып, санитардык талаптар сакталбаганын жана байытылбаган ундарды пайдаланып жаткандарды аныкташкан. Анын негизинде айрым навайканалардын ишин токтоткон болчу. Амир Темир аймактык кеңешиндеги бул навайканын буга чейин Ош шаардык санитардык жана эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматынын адистери текшерүүгө алып, жасалып жаткан нандар байытылбаган ундан даярдалып жатканын аныкташкан. Ошондуктан ишмердүүлүгүнө тыюу салып, атайын мынтип чаптама менен эшиктерин жаап кетишкен болчу экен. Бирок бүгүнкү күндө деле бул навайкана ишмердүүлүгүн токтоткон жок экен. Биздин көргөнүбүзгө караганда мынтип нандарды жаап, сатып жатышканын байкасак болот. Бирок биз келгиче чейин ээлери жашырынганы үлгүрүшүп азыр ээлерин тапкан жокпуз. Жалпысынан 10 тоннадан ашуун байытылбаган ундарды колдонууга чектөө киргизилген болчу. Деген менен дагы деле курамы байытылбаган азыктар пайдаланылып жаткан өңдө. Дарыгерлер буудайды тегирменге тартканда ал аябай тазаланып, витаминдерге бай кабыгы улпакка кетет. Тагыраагы нан жеген адам курсагы ток болгону менен витаминдерден кур жалак калууда деп эскертип келишет. Нуржамал Баргыбаева, Азиз Тамарбеков, 7 канал, Ош.